Көк Арт өрөөнүндө кайра эле сел каптоо коркунучу жаралганын Сузак районунун тургундары айтып чыгышты. Буга чейин эле 100 гектарга жакын айдоо жерин жеп кеткен дарыя суусунун деңгээли кайра көтөрүлүп жатканы тынчсыздандырууда. Барган сайын күндөн күнгө жакындап атат. Бизге тез аранын ичинде ушу дамбабызды бүтүрүп бербесек бизде элдин коркунучу болуп атат. Биз кайсыл жака бар, эми отурукташканда кайсыл жака барабыз деген маселелер болуп атат. Ушундай коркунучта турабыз азыр. Күндөн күнгө суу көбөйүп атат. Жардам бергендин деле белгиси жок, жылыш деле жок, ошол боюнча турат. Азыр ушу 250 метр дамбаны жасашты. Бүгүн уже алардын өзүнүн срогу бүткөнгөн кетишти. Азыр иш турат ошол боюнча. Адатта өзгөчө кырдаалдар орун алган чакта андай терс жагдайга бир гана ÖKM өкүлдөрү күнөөлөнүп келет. Бирок коомдогу мындай терс пикирлер бир тараптуу болуп жатканы, андай учурлардын жол берилишинде негизинен жергиликтүү бийликтин да жоопкерчилиги каралышы керектиги айтылат. Мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир мекеме ишкана же болбосо министрлик өзүнө тиешелүү, өзүнүн балансындагы объектилерди коргоого милдеттүү. Ал өзгөчө кырдаалдар министрлиги коргоп берет деген сөз эмес да. Ар бири өзүнө тиешелүү объектти коргош керек. Ал эми жергиликтүү бийликке караган жерлерде болсо күчү жетпей калса, биринчи өзү аракет көрөт. Айыл өкмөт өзүнүн күчү менен аракет кылат. Райондук мамлекеттик администрация айыл өкмөттүн күчү жетпей калса аракет кылат. Анан областка чыгат. Областтын күчү жетпей калса анда министрлик аракет кылыш керек да. Өзгөчө кырдаалчыларга өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга делип өлкө боюнча 500 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнөт. Бирок бул сумма жетишсиздиги айтылат. Алдын алуу иштери болсо план боюнча ишке ашырылып жатканы кабарланууда. Бардык жерде бир мезгилде жумуш жүргүзгөнгө бул акча каражаты аз да, өзүңөр билесиңер. Биздин Көк Арт дарыясын толук бойдон жээгин бекемдеп чыкканга да каражат жетпейт да. Ошол бизде мамлекетке ушу Кыргызстан боюнча бөлүнгөн акча каражаты. Ошонун чегинде жыл сайын жумуш жүргүзүп атабыз. Бул биринчи очередь губернатордун иши. Туура эле. Деген менен өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын да, жергиликтүү бийликтин да ишине канааттанмай жаткандар арбын. Айрыкча Жалал Абад облусунун бийлигинин башындагылардын пассивдүү иш алып барып жатканы сындалат. Темир тосмого курчалып отургандан көрө эл аралап иштеши зарылдыгы эскертилет. Губернатор деген ошол Жалал Абад областынын болгондон кийин Жалал Абад областын ар жумада бирден кыдырып туруш керек. Өзүнүн эмесин коргонун тоспостон туура сууларды, дамбаларды баардыгын ошол кыла турган ошол губернатор. Кыла турган эмес, эми ошол ишти пландаштырып, ошол эме планга киргизе турган ошол губернатор. Жанакы решетканы эми алып койсо, мен туура эле дейм, решетканын кереги жок, чындык айтканда. Мурда решетка жок болчу. Жанакы кароол эми жок болчу, кароолдун кереги жок. Ал губернаторго эмне бирөө атып кетпейт, бирөө өлтүрүп кетпейт. Сел кооптуулугу жогору болуп жаткан Жаңа Ачы айылынын эли да өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн дарегине терс пикирлерин айтышууда. Кылып жаткан иштери дайынсыз экендигин айтып, ал тургай Каянбек мырзаны көрүшкөн да эмес. Бир чогулуш кылып, мына жерде алып кетип атыптыр. Мына ушу сай жеп атыптыр деп келген жок бу жерге. Барып ыйлаганда деле каралбайт да. Аны ал губернатор ким экенин деле билбейбиз да. Ал коргондо отурса каяктан бизге ошону киргизбейт деле жерге. Өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу бул жумуштардын баарында баягы эле жемкорлук жатканын талдоочулар айтышат. Андыктан аткарылып жаткан иштердин баарын тыкыр көзөмөлдөө зарылчылыгы турат. Бул системада коррупциянын бар экендиги бардыгына белгилүү. Себеби ушул жерге кайсыл жерге келсе, МЧСтин адамдары менен жергиликтүүлөр кошо иштешип атат. А булар мунунча кетти, онунча кетти, ана мына жерде оңдодук, тигил жерде оңдодук деп туруп отчетту берип коюп атат. Ошол МЧС курган дамбаларды прием акты менен өткөрүп алып, анын сапатына кимдир бирөө жооп бериш керек. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун аймагында эле 2000ден ашуун түтүн кооптуу аймактарда калууда. Ал эми мындай жайлардан убактылуу башка жакка көчүрүлгөндөрдүн саны 600 түтүнгө жеткен. Кээ бир аймактарда тургундар көчүп кетүүнү каалабай жатса, башка бир жерлерде орун которууга тийиштүү шарттар түзүлбөй жатканы себеп болуп келет. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.